Бүгүн 2018 жылдын 5 февралында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Чолпон Султанбекованын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда коллегия болуп өттү. Чет өлкөдө Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы саны 800 миңге жакын. Кыргыз Республикасынын жарандарынын басымдуу бөлүгү Россия Федерациясында эмгектенишет, 640 миң адам. Ал эми Казакстанда 35 миң адам, Туркияда 30 миң, Америка Кошмо Штаттарында 15 миң, Италияда 5,5 миң, Германияда 5 миң, Кореяда 3,5 миң, Бириккен Араб Эмираттарында 3 миң адам. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын 700 миңден ашык жараны эмгектик миграцияда жүрүшөт. Анын ичинде Россия Федерациясында 640 миңден ашык, Казакстанда 35 миң, Түштүк Кореяда 5 миң, Туркияда 30 миң, алыскы чет өлкөлөрдө 20 миңден ашык адам жүрүшөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча 2016 жылы Кыргызстанга 1991 миллион АКШ доллары, ал эми 2017 жылдын 11 айы ичинде 2288 АКШ доллары которулган. Бул өткөн жылдын ушундай эле отчеттук мезгилине караганда 20%-га көп.